Ассаламу алейкум, урматтуу мекенештер. Ушул видеону максимально колдон келишинче репост кылып бөлүшүп койгула. Урматтуу мекенештер, кадырлуу кыргыз элим, мына ыйык ороз ай күнү туугандар. Ушу Сулайман улуубузга туугандар, срочно азыр акча каражат керек. Бой жетип калган туугандар. Эч кимдин баласы оорубасын туугандар. Бала ооруса ата энеге өтө кыйын да. Өтө чоң суммадагы азыр акча керек экен именно ушу леченияга туугандар. Бияк атасы болот, бияк апасы болот туугандар. Кече жакында мына Кыргызстандан келишти, Москвадачы. Таксыр, атаңыз ким болот? Кырыкбаев Нурдин Мукамбетович, ушул Сулаймандын атасы болом. Ассаламу алейкум мекендештер. Ушу балабыз злокачественный опухоль мозга болуп, ошо ооруга чалдыгып калды. Бул оору аябай орчундуу оору экен, узакка созулат экен лечениясы да. Ошого байланыштуу биз азыр биринчи очередь протонный лучка жазылдык. Питерге. Ал Питерде эле экен. Аякта 2 ай дарыланат, андан кийин кайра 10 ай химиотерапия кылып, восстановление ошо Москвада да реабилитация. Общий канча каражат керек болот азыр? Общий биринчи алдыңкыга ушу $45,000 деп протонный лучты айтып атат. Андан кийин дагы көп каражат керек экен. Физиотерапия, химиотерапия полностью алат экен. Мисалы ошо биринчи очередь ошо химия. Ар жагы уже $50,000 ашып кетет экен да, значит. 100га жакындайт экен да ошо общий эмнесине карап. Бирок азыркы учурда $45,000 керек болуп жатат. Урматтуу мекенештер, жакынырактан тартып коелук. Мынакей туугандар, Сулайман улуубуздун туугандар ушу колдон келишинче видеону бөлүшүп, 500дөн болобу, 1000 рубльдан болобу туугандар, 300 рубльдан болобу келгиле ушу реквизиттерин обязательно коебуз. Т-банк жана М-банктен атасынын реквизити чыгат туугандар. Колдон келишинче ушу такси коллегалар, эгер силер көрүп атсаңар туугандар, группалары бар го, группаларга колдон келишинче бөлүшүп койгула. Негизи туугандар, мындай да, бою жетип калган бала оорусачы туугандар, өтө кыйын да. Ушу Сулаймандын дагы туугандар лечениясын бүтүрүп, Кыргызстандын эң алдыңкы жигиттери болуп, Кудайым буйруса, ушу Аллахым шифа берсин. Максимально репост кылып, эгерде акча сумма которо албай калсаңар туугандар, ушу видеонучу лайктан басып, колдон келишинче тарап турсаңар дагы аябай жакшы болот туугандар. Келгиле кыргыз элим. Эч качан мен кыргыз эли бири-бирибизди таштаган эмеспиз. Жүрөктөн чыгарып, ушу ыйык ороз ай күнү туугандар, эгерде садака кылбасаңар туугандар, садака кылып койсоңор аябай жакшы болот эле. Садака бул жаман нерседен сактайт. Анан туугандар 50 рубль болобу, 20 рубль болобу, ойлонбогула туугандар. Көп түкүрсө көл болот. Ушу баланын дагы ден соолугун сактап калайлык. Максимально репост кылгыла. Сиздин реквизиттериңиз чыгат, Менин реквизиттерим чыгат. М-банк, Нурдин К деп чыгат. Биз азыр калтырып коебуз да. Анан Тинькофф банктыкы болот. Т-банк, да. Ушу жигиттер колдон келишинче бөлүшүп койсоңор,